Assalamu алейкум достор. Ушундай жагымдуу музыка менен бүгүн биз англис тилин сабагын баштайбыз. Жаңы эле ойгонгом, что-то өзүмө келе албай атам. Ой, менин алтындай кызым экен. Сен кийин папаны багасыңбы? Чоңойгондо. Иә. Багам. Папаңа эмне тамак жасап бересиң, айтчы. Санап берчи колуң менен катуу сана. Жумуртка. Плов. Макарошка. Там эмне жасап бересиң? Манты. Манты жасап берет папасына. Уромо жасап берет. Ой, папасын чоңойгондо кызы багат экен. Маманы да багам. Барасыңбы? Маманы да багам. Маманы да багат экен. What's your name? Салима. Мен алтын кызым. Бар ойнайбы. Папа сабак өтсүн, Буга чейин биз англис тилин үйрөнөбүз. Биринчи, экинчи, үчүнчү сабактарда биз сиздер менен кезиккенбиз. Башын баштаганбыз. Бүгүн 4-чү сабак. 4-чү сабакта эмне деп айткым келет? Англис тилин кыргыз мекендештерге үйрөнүш үчүн жеңил. Тескерисинче американецтер кыргыз тилин үйрөнүш үчүн абдан оор болот да, 4-5 эсе оор болот. Мен ошол нерсени азыр сиздерге көрсөтүп берем. Көрсөтөрдүн астында бир сере кайталап коелу. Биз биринчи, экинчи, үчүнчү сабактарда эмнелерди өткөнбүз. Биз биринчи сабакта бул 9 квадраттан турган схема менен таанышканбыз. Ушул схема аркылуу биз сүйлөшүү учурунда келе турган чак менен сүйлөшөбүз, азыркы чак менен сүйлөшөбүз, өткөн чак менен сүйлөшөбүз деп түшүнгөнбүз. Келе турган учурда биз суроо беребиз деп айтканбыз. Келе турган учурда биз аныктама кылабыз. Биз келе турган учурда четке кагабыз деп айтканбыз. Азыркы учурда суроо беребиз, азыркы учурда аныктама кылабыз, азыркы учурда четке кагабыз дегенбиз. Өткөн учурда биз суроо бергенди үйрөнгөнбүз. Өткөн учурда биз аныктама бергенди үйрөнгөнбүз. Өткөн учурда биз четке кагууну үйрөнгөнбүз. Андан кийин биз 6 этиш менен таанышкандан кийин 6 этиштин 3 формасы менен таанышканбыз. Бул ким деген суроого жооп берсе, мен, сен, ал, биз, алар деген болсо, экинчи формасы ким менен, кимге, кимден, кимди деген экинчи формасы менен таанышканбыз. Этиштин үчүнчүсү кимдики деген суроого жооп берген. Этиштин үчүнчү формасы менен таанышканбыз. Меники, сеники, аныкы, биздики, алардыкы деген. Азыр мен пример келтирип көрөйүн. Meet деген англисче сөздү алалы. Кезигүү, таанышуу, тозуп алуу деген. Биз мисалга алсак, кайра эстесек схеманы. Өткөн чактын суроосунда биринчи сабактарда биз минткенбиз. Суроо берүү үчүн did you meet деп сураганбыз. Сен кезиктиң беле деп. Экинчи, үчүнчү сабактарда биз did you meet them деп суроо бергенбиз. Сен алар менен кезиктиң беле деп. Андан кийин биз ушул суроо берүүнү күчөтүш үчүн when, качан, where, кайсыл жерде, кайда, what, эмне, кандай, why, эмне үчүн, эмнеге, who, ким, how,
кантип деген сөздөр менен таанышканбыз. Эгер when деген сөздү ушул суроонун астына кошуп койсок, биздин суроо мындан да күчөп уже тактай баштаганбыз. When did you meet them? Качан сен алар менен кезиктиң деп. When did you meet them? Эгер бул жака when дегенди кошуп койсок, when did you meet? Сен качан кезиктиң болуп калат. А экинчисинде болсо when did you meet them? Сен алар менен качан кезиктиң? Эгер биз азыр when дегендин ордуна качан дегендин ордунда кайда дегенди жазып койсок, сүйлөм такыр башкача болуп калат. Мына where деп турат. Кайда, кайсыл жерде деп. Азыр мына where деп жаздык. Where did you meet? Кайсыл жерде сен кезиктиң? Өткөн чактын суроосу. Where did you meet them? Сен кайсыл жерден алар менен кезиктиң болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Мен өткөндө сиздерге пример келтиргем. Бир аял киши 5000 сөз билет экен да, бирок 2 сөздү улай албайт экен деп. Биз азыр аз сөз билсек дагы ушул схеманын жардамы менен биз жаттаган этиштер менен азырынча 2 формасын колдонуп атабыз. Анан ушул суроо берүүнү күчөтүш үчүн жаттаган when, where, what, why, who, how, качан, кайсыл жерде, эмне үчүн, ким, кантип деген сөздөрдү кошуп, биз уже сүйлөмдөрдү түзө баштап атабыз. Бүгүнкү сабакта мен сиздерге убакыт өлчөмдөрү жөнүндө сөздөрдү кошом. Анткени англисче сүйлөгөндө убакыт жөнүндө абдан көп суроолор да болот, сөздөр да болот, жооптор болот. Бүгүн биз 7 күндү карайбыз. Бир жумада болгон дүйшөмбүдөн шейшембиге чейинки күндөрдү кошобуз. Мына Monday окулушунда жазып койдум бул жергечи. Monday дүйшөмбү болот, понедельник. Tuesday шейшемби болот, вторник. Wednesday шаршемби болот, среда. Thursday бейшемби болот, четверг. Friday жума болот, пятница. Saturday ишемби, суббота. Анан акыркы бир жумадагы күн бул Sunday, жекшемби, воскресенье болот. Биз ушул бир жумада болгон күндөрдү азыркы биздин түзө турган сүйлөмдөргө кошконго аракет кылабыз. Бүгүнкү сабакта дагы бир 2-3 сөз кошуп коелу жаттаганга. Булардан тышкары, убакыт ченеминен тышкары биз мисалдарды келтириш үчүн дос деген сөздү кошуп коелу. Друг деген орусча, кыргызчасы дос, англисчеси friend болот. Friend дос. Анан көп сүйлөм түзгөндө, жооп бергенде кошула турган сөздөрдүн бири анткени деген сөз. Потому что орусчасы англисчеси because болот. Анткени.
Üçüncü söz англисче but дегенди кошолду. No деген сөз. Бирок деген. Кыргызчасы бирок болот. Friend because but. Бүгүнкү сүйлөм түзүүгө керектүү сөздөрдө мен азыр буларды өчүрөм. Сиздер бир сире жазып көрүп алыңыздар. Friend дос, because анткени, but бирок. Азыр биз өткөн чак менен сурайлы. Өткөн чак менен жооп беребиз. Did you meet with your friend on Saturday деген жекшемби воскресенье экен да. Sunday деген. Sunday'ды кошобуз азыр. Sunday. Did you meet with your friend on Sunday? Senin досуң менен жекшемби күнү кезиктиң беле деп биз суроо бергенде жаздык. Did you meet with your friend on Sunday? Биз качан ушул бир жумада болгон Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday'ды жазганда сүйлөмдө астына on дегенди жазышыбыз керек да. On Sunday, on Monday, on Tuesday деп. Биз азыр могу схеманын өткөн чактагы суроосу менен сүйлөм түздүк. Did you деген эле жазып болчу да. Биз мияка did you meet деп коштук. With your friend on Monday. Sen досуң менен жекшемби күнү кезиктиң беле? Кезиксек кезиктик деп жооп беребиз. Жок, мен досум менен кезиккен жокмун. Бирок биз азыр сөз жаттабадыкпы? Because деп. Бирок биз Monday күнү кезигебиз. Дүйшөмбү күнү, понедельник күнү кезигебиз деп жооп берели. Did you meet with your friend on Sunday? No. I didn't meet with my friend on Sunday. No, I didn't meet with my friend on Sunday. Жок, мен досум менен жекшемби күнү кезиккен жокмун деп жооп бердик. Биз кайсыл жер менен жооп бердик? Кандайча? Схеманын биз өткөн чактын четке кагуусу менен жооп бердик. I didn't деп. No, I didn't meet with my friend on Sunday. Мына биринчи суроо берүүдө. Экинчи жооп берүүдө. Биз your дегенди коштук. Your кимдики? Сеники.
Biz bunu kayaktan öttük ele. Etişleri jаттап atkanda birinci forması, ikinci forması, üçüncü forması kimdiki? Seniki. Mına üçüncü formasını koldanıp atабыз. Your. Ekinci жооп бергенде дагы my деп атабыз. My. Birinci I, men. Ekinci gim, menen, gimge, gimden, gimdi. Üçüncüsü gimdi ki? Meniki, my. Gördünüzler mi? Biz уже қолдана баштадык. Биринчисин дагы, экинчисин дагы, үчүнчүсүн дагы колдонуп атабыз. Did you meet with your friend on Sunday? No, I didn't meet with my friend on Sunday. Sen dosun menen жекшемби günü geziktиң беле? Жок. Мен досум менен жекшемби günü gezikкен жокмун. Ким менен? Friend. Досуң менен. Анан биз жана айттык. Бирок деген сөз менен таанышканбыз. Бирок, no, but дейт да. Орусча no деп айтылат, кыргызча бирок болот, англисча but. Ушуну улантып коюшубуз мүмкүн. Ушул берген жообубузду азыр улантабыз. Мияка точканы өчүрөбүз дагы, сүйлөм бүтүрбөй туруп but деп айтабыз да. Бирок могул жерден келе турган чактын аныктамасы менен биз дүйшөмбү күнү кезигебиз деп кошуп коем азыр. Могул схеманын бул жагы менен суроо бердик, өткөн чак менен. Өткөн чак менен жооп берип туруп, бат дегенди кошуп туруп, бирок дүйшөмбү күнү биз кезигебиз дегенди кошуп коебуз. Бат деген сөздү азыр жаттадык, бирок ай эмес, ай болгондо мен болуп калам, we деп коелу. Биз we will meet on дүйшөмбү, Monday. Англисчеси мондай жазылат. Monday. Көрдүңүздөрбү? Аз эле сөз билебиз, бирок сүйлөм түзүп койдук. Суроо бердик, жооп бердик. Did you meet with your friend on Sunday? No, I didn't meet with my friend on Sunday, but we will meet on Monday. Sen досуң менен жекшемби күнү кезиктиң беле? Жок. Мен досум менен жекшемби күнү кезиккен жокмун. Бирок биз дүйшөмбү күнү кезигебиз. Will деген бул келечектин аныктамасы. I will meet, you will meet. Мен кезигем, сен кезигесиң. А биз болсо могу we дегенди алдык. We, биз кезигебиз. We will meet. Биз Кудай буйрса келечекте кезигебиз. We will meet. Ошол мияка кошулду. We will meet on Monday. Мына керемет. Англис тил үйрөнүш жеңил кыргыздар үчүн. Американецтер кыргызча үйрөнүш үчүн абдан оор болот. Азыр мен сиздерге ошону түшүндүрүп берем. I will meet, you will meet, he will meet, she will meet, we will meet, they will meet. Мен кезигем, ал кезигет. Сен кезигесиң, биз кезигебиз, алар кезигет. Ушул сөздү келечекте кезигүүнү айтыш үчүн биз will деген гана сөздү кошуп койдук. Бир гана сөздү.
Ушул билдирет келечекти. Азыр мен сиздерге эми кыргызчасын айтып берсем, сиздер өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөр түшүп калышы мүмкүн. Американец азыр кыргызча үйрөнөм деп отурат. Мен кезигем, сен кезигесиң деген темада азыр сүйлөшөбүз. Американец отурат, келечектеги аныктаманы айтыш үчүн кезиги боюнча. Мен кезигем. Кезигем. Мен кезигем. Сен кезигесиң. Окончанияларын көрдүңөрбү? Аягындагы. Ал кезигет. Кезигет. Кандай жазам? Кезигет дейм. Кезигет. Биз кезигебиз. Алар кезигишет. Кезигем. Кезигесиң. Кезигет. Кезигебиз. Кезигишет. Мен кезигем, алар кезигет. Карагылачы, окончательлардын сөздүн аягынын өзгөрүшүн. Американец ушул сөздү айтыш үчүн ар бирөөнө 1, 2, 3, 4, 5, 6 жол өзгөртөт. Кезигүү деген сөздү. А сиздер кезигүү деген сөздү өзгөрттүңөрбү? Өзгөрткөн жоксуңар. Meet боюнча эле калып калды. I meet, you meet, he meet, she meet, we meet, they meet. Бирок экөөнүн ортосуна will дегенди кошуп койдук. Мына бир эле сөз жаттап атабыз. I will meet, you will meet, we will meet, they will meet. А кыргызча айтыш үчүн 5-6 жолу кезигүүнүн акырын өзгөртүш керек. Мен кезиккем дегенди айталы. Бардык жерде meet болот. Мен сиздерге айткам. Meet болот. А өткөн чактыкы met болуп калат. Монун бир ийиси түшүп калат дагы, meet эмес, met болуп калат. Мен кезиккем деген. Азыр мен сиздерди ошону мисал кылып көрсөтөйүн. I met, you met, he met, she met, we met, they met. Эчтеке өзгөрүлгөн жок да. Биз meet дегенде эле бир тамгасын алып салып туруп, именно могу квадратта, дайыма ушул эле бир эле квадратта meet, met болуп калат. Калганын баары meet болот. Мен кезиккем. Сен кезиккенсиң. Аяктарын көрдүңөрбү? Өзгөрүп атат. Кезигүү деген сөздүн. Meet деп англисче бир эле сөз калды. Ал кезиккен. Биз кезиккенбиз. Алар кезигишкен. Эм, сиң, эн, биз, эн. Карабайсыңарды? Кезигүү деген сөз кандай өзгөрүп атат? Азыр американецтин, кыргызча үйрөнүп аткан американецтин баш айланып кетти. Өткөн чактын аныктамасын айтам деп. 1, 2, 3, 4, 5 жол өзгөрүп атат. А бизге абдан жеңил болуп атат англис тил. Англис тилди сүйлөш үчүн бир формада түзүп коюшкан булар. Эчтеке өзгөртпөйт. Англис тилинде on, ana, ono дегендер жок. Сөздүн аягы өзгөрүлбөйт. Met боюнча эле калат. I met, you met, he met, she met, we met, they met. Көрдүңүздөрбү? Азыр Where did you meet with your friend on Sunday? Дейт. Did you meet with your friend on Sunday? Сен досуң менен жекшембиде кезиктиң беле дейт. Ушундай жооп бердик. No, I didn't meet with my friend on Sunday, but we will meet on Monday. Жок, мен досум менен жекшемби күнү кезиккен жокмун. Бирок
Bir ok. Biz düşönbü günü gezgebиz. Орысшасын biraz мықты өчүрүп алдым. Азыр орысчасы мындай болот да. No, I didn't meet with my friend. Нет, я не встречался с моим другом в воскресенье. Но мы будем встречаться в понедельник болуп калат да. Ошол сыяктуу болот. Мына аз сөз билсек дагы сүйлөмдөрдү түзүп атабыз достор. Ушинтип аракет кыла берсек, сөздөрдү акырындан жаттай берсек, бир күнү кадимкидей сүйлөшүп калабыз. Дагы кандай пример келтирип берсем сиздерге. Так. Where деген сөз экен. Мына эмеге кайсыл жерде? Азыр мен кайра эле дос дегенди алып туруп пример келтирип берейин. Сиздер эки киши сүйлөшүп атат. Бир кыргыз жараны экинчи жаранга суроо берип атат. Where? Кайда? Кайсыл жерде? Did you meet her деп коелу. Аял заты. Her деп айтпадык эле. Him деген мырзага таандык, her деген айымга таандык. Биз суроо берип атабыз. On кайсы күндө алалы? Tuesday'de алалы. Шейшемби. Tuesday. On Tuesday. Мына жуманы айтканда Monday, Tuesday дегенде астына on дегенди кошобуз деп айттык. Суроо бердик. Мына биринчи суроо деп коелу. Where did you meet her on Saturday? Сен аны кайсыл жерден кезиктиң шейшемби күнү деп атабыз. Же шейшемби күнү аны менен кайсыл жерден кезиктиң деген өткөн чактын суроосун берип атабыз. Ошондо биз кандай жооп берели? Where did you meet her on Saturday? Макул. I didn't meet дегенде болбой калат эми бизде. Мен аны менен кезиккен жокмун деп. Аял затын сыйлайлы. Мен аны менен кезиктим деп айталы. I met болуп калат. I met her. I met her in Bishkek on Tuesday. Азыр туура сүйлөп түздүкпү? Азыр карайлычы жакшылап. I met her in Bishkek on Tuesday. Мен аны менен, ал айым менен Бишкектен кезиктим. Качан? Tuesday. Шейшемби күнү. Мен аны менен шейшемби күнү Бишкектен кезиктим. I met her in Bishkek on Tuesday. Why did you meet her on Tuesday? I met her in Bishkek on Tuesday. Так, кезиктик болдук. Where болуп калды. Where meet Bishkek болду. Ошондой достор. Ушинтип сөздөрдү акырындан кошо берсек болот. Дагы бир пример келтирели. Мен when, where'га эмет атпайсызбы? Why дегенге эметелчи. Why. Why деген сөздү кошолу. Эмнеге, эмне үчүн? Why
Why did you meet with her? Why? Emne üçün sen аны менен кезиктиң? Алар менен кезиктиң деп коелу. Эмне үчүн сен алар менен кезиктиң? Кандай болот? Жазабыз азыр. Why? Ой, кечириңиздер. Туура эле го дейм. Why did you meet them on Friday деп коелу. Жума, Friday. Суроо бердик. Why did you meet them on Friday? Sen алар менен жума күнү эмне үчүн кезиктиң? I met өткөн чактын аныктамасында meet болуп келип, өткөндө айткандай ушул жерге келгенде туура эмес этиштер өзгөрүлүп met болуп калат. Мен I met them on Friday. Анткени деген сөздү менен азыр жана жазып, мен сиздерге көрсөтүп бергем. Потому что деген. Мен аны менен кезиктим. Я встретился с ним в пятницу, потому что. Эмне үчүн? Потому что. Because. Потому что эми ойлоп чыгалы, эмне деп айтабыз? Мен аны менен 5-күнү, жума күнү кезиккем. Анткени биз паркка барганбыз деп коеюн. Because we go деген бардык жерге go жазылат, барганбыз. Go. Мояка келгенде went болуп калат. Биз өткөн чактын аныктамасын берип атабыз да. We went. Because анткени we went. We went. Барганбыз. Биз Ошко барганбыз. Because we went to Osh. Билбейм, туура түздүмбү, туура эмес түздүмбү, мен профессиональный эме болуп айтам. Бай сүйлөгөндө башка, сабак өткөндө такыр башка ощущение экен. Мен мындай кыла албайт экенмин да, атайын отуруп, кечке конспект жасап, даярданып, ошо конспектти сиздерге окуп бере албайт экенмин да. Мен сходу эле оюмдан чыгарганды жакшы көрөт экенмин. Видео тартканда да мен атайын даярданбайм. Бирде мени көрүп калсам эле кызыктуу неме. Ошону баса калам да, анан тарта баштайм да. Мияка мына суроо бердик. Why did you meet them on Friday? Эмне үчүн сен жума күнү аны менен кезиктиң, алар менен кезиктиң? Them. I met them on Friday. Мен алар менен жума күнү кезиккендин себеби because анткени we went to Osh. Биз Ошко бардык. Мына ошондой примерлерди келтиргенге аракет кылдык. Бүгүн эмнелер менен тааныштык? Бүгүн биз бир жумада болгон күндөр менен тааныштык. Дүйшөмбүдөн баштап жекшембиге чейин. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби. Англисчелери Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ушул сөздөрдү абдан жатташыңар керек. Анткени Америкага келгенде бул сөздөр ар дайым колдонулуп турат. Мен сиздерге кереги жок, бир да сөздү айтпайм, бир да сөздү жаттагыла деп айтпайм.
Жана биз айткан friend деген сөз дайыма дос деген эми Америкада да дос да. Дайыма айтылат. Because деген анткени деген сөз дайыма айтылат. Анан but деген бирок деген сөз дагы көп айтылат да. Ошон үчүн акырындан өзүңүздөр деле керектүү сөздөрдү акырындан жаттай бериңиздер. Жаттай берип, мына могу интернеттен аласыздар. Биз деген кайсы сөздөрдү өттүк? Биз деген туура эмес этиштерден come дегенди өттүк. Came болуп калат. Могул жерде. Go дегенди өттүк. Баруу дегенди. Бул дегенди went болуп калат. Дагы эмне эткен? See дегенди өттүк. Көрүү деген. Бул деген saw болуп калат. Могул жерде, могул жерге келгенде saw. Биякта see бул жерге келгенде saw болуп калат. Дагы көрүү, кезиктик дегенди, тааныштык дегенди өттүк. Meet дегенди өттүк. Met болуп калат бул. Met деген могул жерде met болуп жазылат. I met, you met деп. Калган жерде meet болуп калат. Эгер бул жака meet деп жазсак, will we meet? You will meet деп чылып, you will not meet деп. Могул жерге келгенде met болуп калат. Неправильный глаголдор. Ошо сыяктуу өзүңүздөр деле словардан, интернеттен алып алып, могу туура эмес этиштерди алып туруп ушул жерге кое берсеңиздер болот. Эми азыр сиздер көрбөдүңүздөрбү? Мен сиздерге пример келтирип бердим. Муну да колдондук. Этишти. Бул экинчи формасында колдондук. Бул үчүнчүсүндө колдондук. Анан кийинки сабакта эме кылалы, достор. Могу убакыт өлчөмдөрү деп атпайсызбы? Убакыт өлчөмдөрүнүн бүт өлчөмдөрүн өтөбүз 5-чи сабакта. Бул бир жумада болгон 7 күндө өттүк. Биз деген эмки сабакта эмнелерди өтөбүз? Эмки сабакта деген биз ушуларга окшоп азыр, бүгүн, кече, эртең, бир жума мурун, бир ай мурун, бир жыл мурун, көчө, азыр, эртең, бир аздан кийин, дайыма деп чылып Америка тилинде болгон убакыт ченемдеринин бардыгын эмки сабакта өтөлү. Эмки сабакта өтөлү, дагы кичине сөз кошолу. Андан кийин бизде деген могу схемага окшош экинчи схема бар. Абдан кызык. Ал схеманы ушул схемага окшоп өздөштүрсөңөр, to-be деген схемада. Ошону өздөштүрсөңөр, анда укмуш болот да. Анда абдан сонун болот. Анда биз деген кандай немелерди сүйлөй баштайбыз? Мына what дегенди жаттадык. What деген суроо. Анда ушуну колдоно баштайбыз. Эмне, кандай деген. Анан сиздер баарыңыздар билесиздер. Мондай уже эметип калабыз да. What деп. Is your name? What is your name? Senin atın kim? My name is Almaz. What is your name? My name is Almaz. What? Кандай? Эмне, кандай? Your. Бул name деген ат. Your дегенди биз билебиз. Кимдики? Жана биринчи, экинчи, үчүнчү формасы кимдики? Your. Сеники деп сатат да, сеники. Your. What is your name? My. My кайра эле ушул жер. Биринчи формасы эмес, мен эмес, меники. My name, атым, is Almaz.
мына могу is дегенди биз экинчи форма менен да өткөндө таанышабыз. Бул формада андай айта албайбыз. А биз экинчи формада I am, he is, she is, we are, they are дегенден чыгып to be деген схема менен таанышабыз, анда уже башкача сүйлөмдөрдү түзө баштайбыз. What is your name? My name is Алмаз. А биз азыр бул схема менен андай мо is дегенди кошо албайбыз. Эгер ошо to be'ни жакшыраак үйрөнүп алсак, анда биз англискийдин сүйлөшүүнүн 40-50% билип калабыз. Анан ошол схемалар эле сөздөрдү кошуп сүйлөмдү түзө беребиз да. Ошондой. See you next time. See you guys. Ошон менен уже see you деген менен сиздер менен мен сөз менен коштошом. 5-чи сабактан көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.